Анан ушуну азыртадан ала бериңиздер. Биякта жок бирок. Мен ушу бирөө эле менде. Анан ушу китепти иншалла окуйлу. Анан сынакка дегенде эгер араңарда мындай Кудай таалам байлык неаматын берип койгондор болсо, иншалла ушуга бир приздерди коелу. Мен деле өзүм деле койсом болот, иншалла. Коем Кудай кааласа. Бирок мындай соопта илешели деп атам. Соопта илешип, Кудайым буйрса балким бул бир машина койсок деле аздык кыла турган китеп да. Биринчи орун алгангачы. Умра койсок болот. Буга субхана жанында бир бытовой техника мындай эме болуп атам да, мындай жалко болуп атат да. Бул мунун аркасынан адам мындай өнү өсүп кетиш керек. Түшүнөсүздөр? Ошол себептен машалла мына ушул китепке көңүл буралы деп айтып атабыз. Кандай дейсиздер? Туура эле тандап турбузбу? Пайгамбар өмүр баянын окуп атасыңар. Сахабалардыкын окуп атасыңар. Ол алым олиярдыкын окуп атасыңар. Илим, билимдин фазилеттери, намаздын баарын окуп атасыңар, тафсирлерди окуп атасыңар. Эми бирок биз мындай артта калбаптырбыз деген ураанды көтөрүш үчүн бу Кыргызстан боюнча өтө турган болсо, машалла, анда биз көп элди, азыркы жаштарыбызды мындай туура нукка бурабыз деген ойдомун. Анан